ысыр аяққа бал. Ильхам Алиев өзі руль башқарып, Садыр Жапаровқа урмат көргөздү. Досумдун тоғын жесең қанжығасына қаз байла, же Кыргызстан Азербайжанға билим уясын салып берет. Дейсізбе, эки өлкө башчылары өз ара соода катышты 100 миллиондорго жеткирүүнү максат кылууда. 500 миллион долларга чейин биздин чыгарыш керекпиз деп ушу деңгээлге. Эки тараптуу терең кызматташтык. Баш аягы 17 документ кол коюлду да. Бүт тармактардын баарын камтылды. Бул келишимдер кандайча ишке аша баштады? Жанагы орток коридор менен азыркы күндө уже маршрут менен биздин жүк ташуучулар 5 машинесин жүктөп уже маршрутты көрүштү. Айтматовду ардактаган Азербайжанга болгон мамлекеттик сапарды баяндоого ашыгып турам, анда сөз башынан болсун. Шаарында күндүн илеби ысык. Азербайжан президентинин Зугулба резиденциясы. Канат Кыргыз Республикасынын президенти сизин Азербайжан Республикасына келмеңиз шарafına фахыр карау түзөт. Карау рәиси полковник лейтенант Кулиев. Жылуу саламдашуудан кийин мамлекеттердин жетекчилери өздөрүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан кийин дипломатиялык салт боюнча Садыр Жапаров менен Ильхам Алиевдин чогуу сүрөткө түшүү аземи. Андан соң тар чөйрөдө сүйлөшүүлөр уланды. Андан ары Каспий деңизинин жээгиндеги резиденцияда мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин экинчи жыйынын өткөрүштү. Эки өлкөгө тиешелүү мамлекеттик органдарынын соода экономикалык, маданий, гуманитардык, энергетикалык жана айыл чарба тармагындагы эки тараптуу кызматташуусунун абалы жана келечеги тууралуу баяндамаларын угушту. Мы придаем важное значение визиту как важному своевременному продолжению стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном. Кыргызстан готов к дальнейшему развитию межгосударственных отношений на высоком уровне и межправительственных, межрегиональных контактов по имеющимся и будущим механизмам сотрудничества. Өз сөзүндө Ильхам Алиев эки өлкөнүн тиешелүү министрликтеринин өкүлдөрү тыгыз байланышта болуп, активдүү жана өз ара аракеттенишип, эки тарапты кызыктырган бир катар маселелер боюнча үзгүлтүксүз консультацияларды өткөрүп турарын растады. Также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества. Тут огромный потенциал Кыргызстана и заинтересованность азербайджанских компаний для работы в сфере возобновляемой энергии. Сегодня эту тему также будем обсуждать. Президенттер сөз кылган энергетикалык кызматташтыктагы тапшырмалар жеринен чечилип жатат өңдөнөт. Министр Таалайбек Ибраев кесиптеши менен бул маселени жыйында сырткарыда талкуулап жатты. Азербайжан кызматташтыгынын негизин соода экономикалык багыт түзөт. Акыркы жылдары бул жаатта кызматташуу активдешти. Товар жүгүртүүнүн активдүү өсүүсү байкалууда. Эгерде мындай карасак, өткөн жылдарды карасак, биз 22-23 жылынын карасак, айырмасы экономикалык биздин товар жүгүртүү 30% көтөрүлдү. Бул жерде деген дагы бизге президенттер тапшырма койду. Бул дагы аз. Андан нары дагы көбүрөөк жасалат. Тапшырма коюлду. Az бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө план койдук. 500 миллион долларга чейин биздин чыгарыш керекпиз деп ушу деңгээлге товар обороту. Бул жерде Азербайжанда дагы көп абдан үйрөнө турган жерлери бар. Айыл чарба багытындагы. Мына мисалы транспорт жагынан сиздер жакшы билесиңер, аябай булар Азербайжан тараптар
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда дагы айтып кетишти. Ошол багытын дагы биз аябай байкап атабыз деп айтышты. Ошол багытында биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизде ошо транспорт багытында даяр боло элек. Анткени ал жактан да көп жүктөр келет деп мына ушундай алар өзүнчө бир максаттарды коюп атышат. Ошентип мамлекеттик сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Баш аягы 17 документ кол коюлду да. Бүт тармактардын баарын камтып атат. Бир мисал келтирип коеюн, тиги жанагы тарталап эме форматта деген эки президент жолукканда анан берки кеңейтилген форматта Илхам Алиев айтты, силерге кыргыз тарапка чоң рахмат. 99 топозду келип төл берип 29 мамлагы торпогу ошол болуп азыр деген абдан сонун болот. Бул тарыхында Азербайжандын дейт, бул биринчи жолу бүт Кавказда дейт, кыргыз тараптан келген ушундай салым болуп калды депчи. Кол коюлган документтердин ичинен эки өлкө ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүнүн 5 жылдык комплекстүү программасы бар. Ал эки тараптуу кызматташуунун келечекке карата негизги жол картасы катары колдонулат. То и в Кыргызстане, и в Азербайджане осуществляются масштабные транспортные проекты, строительство железных дорог. И, конечно, уже сейчас надо начинать вести консультации по согласованию транспортных маршрутов в плане цифровизации, в плане тарифной политики. Хотел бы также отметить подписание соглашения между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет важное значение для ведения взаимной экономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран. Өлкө башы сөз кылгандай, соода-экономикалык кызматташтыкты арттыруу максатында мурда Садыр Жапаров менен Илхам Алиевдин тапшырмасы менен Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Учурда фондко жалпы суммасы 167 миллион долларды түзгөн 42 долбоор тапшырылды. Каржы алууну каалагандар көп. Эки тараптуу биздин фонд ачылган, анын уставдык фонду да уже түзүлгөн, бирок ошол фондко кошумча дагы 75 миллион кошулду. Бардыгы болуп азыр 100 миллион тегерегинде. Бул ойлойбуз, бул эки тараптуу соодонун жүгүрүшүнө дагы кандай бир чоңдой түрткү болот. Андан тышкары транзит потенциалына дагы сүйлөштүк. Бул көптөн бери айтылып келаткан маршрут, бул болсо Өзбекстан, Туркменистандан ошо Бакунун портуна, анын портторуна жол берүү, жанагы паромдорду дагы өз баасы менен биздин жүк ташуучуларга жеңилдик болот деген ойдобуз. Ушундай бир чоң келишимдерге кол коюлган. Жанагы орток коридор менен азыркы күндө уже маршрут менен биздин жүк ташуучулар 5 машинесин жүктөп уже маршрутты көрүштү. Азыр алдыда келечектүү маршруттардын бири болуп турат. Ошону алганда дагы бир топ жумуштар болот. Баку шаарынын Борбордук көчөсүндө жайгашкан, бул Азаттык көчөсү. Анан бул жакта болсо жакшынакай шаардыктар үчүн аллея бар. Дал ушул аллеянын кире беришинде ааламга аты таанылган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылуу алдында турат. Бул айкел Азербайжан тараптын Кыргыз элине болгон сый урматы, ошондой эле улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун тарыхта атын өчпөс кылып калтыруунун дагы бир өзгөчөлүгү десек жаңылышпайбыз. Азаттык көчөсүндө коопсуздук катуу каралып, бул аллеянын алдында эки өлкө интеллигенция өкүлдөрү президенттер келгенче Айтматов ааламынан кеп салып отурушту. Азербайжандын эл жазуучусу Анар Рзаев Айтматовдун уулуна азер тилинде жазылган улуу жазуучунун китебин белек кылды. Бул китеп тууралуу эл жазуучусунан эки ооз сөз суроого жетиштик. Союз писателей издал книгу о Чингизе Айтматове. Там его статьи о наших писателях и статьи о нем наших писателей. Очень много фотографий, потому что наши писатели очень часто и тесно с ним общались. Вот мы собрали все это в одну книгу. Я подарил сейчас его сыну, чтобы это было в музее Чингиза Тарикуловича.
И было бы хорошо, если бы ее издали в Киргизии. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Чыңгыз Айтматовдун мурасына болгон өзгөчө жылуу мамилеси жана салкар жазуучуга арналган юбилейлик иш-чараларды уюштурууга кошкон жеке салымы үчүн Ильхам Алиевке ыраазычылык билдирди. Гейдар Алиев высоко ценил его как писателя и как интеллигентную личность. Он говорил, что Чингиз Айтматов, подаривший замечательные произведения сокровищницы мировой литературы, является гордостью как Кыргызстана, так и всего тюркского мира. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ценим также ваш личный вклад в проведение на высоком уровне юбилеев Чингиза Айтматова в братском Азербайджане. Ильхам Алиев жазуучу менен болгон жолугушуусун эстеп, Айтматовдун эки өлкө ортосундагы достукту чыңдоого кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын айтып, Кыргызстан жана Азербайджан элин эстеликтин ачылышы менен куттуктады. Он посещал Азербайджан, и я имел возможность с ним встретиться и провести долгую беседу по многим вопросам. В тот день я его наградил высоким орденом азербайджанского государства, орденом Дослух, в знак уважения и в знак признания его заслуг в деле укрепления наших отношений. Иш-чара соңунда эки өлкө башчылары интеллигенция өкүлдөрү менен маектешишти. Андан ары өлкө башчы Садыр Жапаров Азербайжандын жалпы улуттук лидери Гейдар Алиевдин күмбөзүнө жана Шейиттер аллеясындагы түбөлүк отко гүл чамбар койду. Физули шаарынын аба майданы ардак кароол аскерлери ардактуу конокту тосуп алууга камылга көрүүдө. Өлкө башы Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын экинчи күнүндө лидерлердин иш-чаралары жыйындар залынан сырткары уланат. Агдам облусунун Хыдырлы айылында мына ушундай Гейдар Алиев атындагы мектеп гимназиясын кыргыз тарап белек катары салып берип жатат. Азыр болсо бул жерге эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, акындар болсо эки президентти ушундай чакан кыргыз боз үйлөрү салынган атайын жайда тосуп жатышат. Karabağ'ın yerinde Karaçık kasiyettirdi doy çaçamız. Babası Geydar Aliyev geleceği kurmuşlar. Halka hizmet sunmuşlar. Ошентип Агдам аймагынын Хыдырлы айылында эки өлкө үчүн дипломатиялык маанилүү болгон иш-чара башталды. Гейдар Алиев атындагы мектеп гимназиясына мына ушул мезгил кутулары эки президент дал ушул жерге мезгил кутуусун салуу алдында турат. Бул гимназия Кыргызстан менен Азербайжандын достугун мындан ары дагы бекемдөөгө бир көпүрө болот десек жаңылышпайбыз. Азыр болсо дал ушул мектеп кандай шартта курулат, канча орунду болот, эки президентке маалымат берилип жатат. Келечектеги мектеп 2,5 гектар аянтты ээлейт. Анын аянты 3000 чарчы метрден ашык болот. Имарат 3 кабаттан турат. Анда 22 окуу бөлмөсү, китепкана, лабораториялар, ошондой эле информатика жана баштапкы аскердик даярдык кабинеттери бар. Ильхам Алиев
көп жолу катар айтып атты да, биздин президентибизге ыраазычылыгын билдирип айтып атты, эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге ушундай мектеп салганыңар бул деген түбөлүккө жасаган иш деди да. Бул деген тим эле түбөлүккө чыңдай турган нерсенин бири деп айтты да. Андан ары өлкө башы президент Ильхам Алиев менен биргеликте Физули жана Агдам шаарларын өнүктүрүүнүн башкы планы менен таанышышты. Акции Победы. Ну, подобие того, что было в Физуле и в городе Агдам. Вот на этом месте здесь мы создаем музей оккупации и победы. Президент Садыр Жапаров көрүп жүргөн дагы бир аймак бул Агдам облусунун аймагындагы ушул комплекс. Ильхам Алиев өзү тааныштырып көргөзүп жүрөт. Бул комплекс ушул Карабах убагында Карабахтын ханы байырлаган бул жер ошол резиденция болчу экен. Бул көрүп турган имараттардын бардыгы 18 кылымдарга таандык. Бул жакта болсо ушул тарыхый казылмалар, тарыхый табылгалардын баары бар. Комплекстин аймагын карап чыккандан кийин президентке Азербайжан тукумундагы жылкылар көрсөтүлдү. Хан заманында ал жерде мыкты делген аргымактар сатыкка коюлуп турганын маалымдашты. Ал эми Азербайжан президенти Ильхам Алиев бул жердеги күлүктөрдүн бирин президент Садыр Жапаровго белек кылды. Президент көрүп жүргөн дагы бир тарыхый жайлардын бири бул ушул Ак мечит экен, Жума намаз мечити деп коюшат экен. 1868 жылы салынган бир тарыхый көрүнүктүү жайлардын бири. Азыр болсо анын ичин президент Ильхам Алиев Садыр Жапаровго тааныштырып жүрөт. Жума мечитинен чыккандан кийин лидерлер конференц борбордо болуп, анда мамлекет башчыларына шаар жөнүндө презентация жасалды. А бул жер болсо Шахбулак чеби. Лидерлер Шахбулак чебинде аны калыбына келтирүү иштери менен таанышышып, андан соң аталган чептин жанындагы тарыхый жайга келишти. Баку шаарынын Зугулба резиденциясынан башталган өлкө башчынын мамлекеттик сапары Агдам облусунда жайгашкан Шахбулак тарыхый жайынан жыйынтыкталды. Кыргыз менен азер элдеринин окшоштугу эмнеде десеңиз, мейман достугу жагынан бизден ашса ашат, а бирок кем калбайт. Улуттук тамак ашы десек жаңылбайбыз, мынакей. Кадимки эле чебетидей болуп дайындалат экен, мындай болуп отко бышат, от салып коелу эле. Анан муну деген так эттен жасалган кутап. Кыргызча ушундай болуп калышы, мынакей жаңы эле салды. Это мясный. Так, мясный кутап бул. Эттен жасалган кутап. Кана? Это мясная, баранина говядина. Мынча дам бу. Вкусно. Спасибо. Ошентип биздин борт Физули Бишкек каттамын аткарууга даяр. Азербайжан менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча келишимге жетишкен мамлекеттик сапар жемиштүү жыйынтыкталды деп айтууга негиз бар. Анан эң негизгиси бул декларация болду да. Декларация бул эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын деңгээлин көрсөтөт. Менин оюмча биздин визит эң жогорку деңгээлде өттү. Анан Азербайжан тарап биздин президентке болгон өзүнүн меймандостугун көргөздү. Президент Алиев өзү жандап жүрдү, өзү машинеге отуруп жанда салып көргөзүп жүрдү. Бул визит абдан жогорку деңгээлде өттү.